Саламатсыздарбы, Борбордук телеканал бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Аты жөнүм Жүсүпбек кызы Айпери. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1 мартта Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында балыкчы Барскон унаа жолун реконструкциялоо жана Каракол эл аралык аэропортун модернизациялоо долбоорлору менен таанышты. Маалым болгондой, мамлекет башчынын тапшырмасы менен 2021 жылы 2 техникалык категориядагы балыкчы Бөкөнбаев Каракол эл аралык маанидеги жолун, анын ичинде балыкчы Барскон участогун реконструкциялоо иштери башталган. Транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев президентке балыкчы Барскон унаа жолунда аткарылган иштер боюнча маалымдап, ошондой эле белгиленген пландар тууралуу айтып берди. Быйылкы жылы жер иштерин бүтүрүү, асфальт, бетон төшөлмөсүн төшөө, тосмолорду орнотуу, көпүрөлөрдү куруу пландалууда. Ысык-Көлдүн түштүк жээгиндеги жолду оңдоо иштери курулгандан баштап 50 жылдан бери жүргүзүлбөй келгендиктен жолдун катмарынын бузулушу акыркы чегинде жеткен. Ошол эле учурда жергиликтүү калктын жашоо сапатын камсыз кылуу автотрассанын мааниси чоң. Белгилей кетсек, мындай ири масштабдагы автожолду реконструкциялоо долбоору 25тен ашык ата мекендик ишканаларды камтыган. Кыргызстан жолчулар ассоциациясынын жетекчилиги менен биринчи жолу ишке ашырылууда. Президент Садыр Жапаров жолдун сапатына өзгөчө көңүл буруунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, бардык иштерди өз убагында бүтүрүүнү тапшырды. Каракол аэропортун модернизациялоонун алкагында бүгүнкү күндө аэровокзалдын жаңы имаратынын пайдубалын түптөө боюнча жер казуу иштери аяктады жана бетон куюу иштери аткарылды. Кийинки этаптын түпкүрүн кайра толтуруу иштери жүргүзүлөт. Учактардын түнкү кабыл алуу үчүн жарык берүүчү жабдуулар менен жабдуу пландаштырылууда. Жүргүнчүлөрдү эл аралык авиаташууларды кеңири колдонулуучу орто аралыктагы учактарды кабыл алууга мүмкүндүк берүү үчүн учуп конуу тилкесин узартуу маселеси иштелип жатат. Реконструкциялоонун бүтүшү менен жаңы аба майданында чет өлкөлөрдөн келген чоң учактарды кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жаралат. Муну менен аймакка туристтердин агымы көбөйөт. Президент Садыр Жапаров бир катар тапшырмаларды берип, жасалып жаткан иштердин темпин басаңдатпоо зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле сатып алуу процессинде коррупциялык схемалардан толук арылуунун маанилүү экенин белгиледи. Мамлекет башчы Ысык-Көлдүн түштүк тарабында жолду реконструкциялоонун аяктоосу облустун өнүгүүсүндөгү социалдык экономикалык факторлорго оң таасирин тийгизерин баса белгиледи. Ошондой эле жаңы аэропорт Кыргызстанга келген чет элдик коноктордун агымын кыйла көбөйтүп, ошону менен өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрөт. Ошондой эле президент Садыр Жапаров бүгүн 1 мартта Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Каракол шаарында сот адилеттиги үйүн ачты. Кыргызстандын сот тутумунун тарыхында биринчи жолу сот адилеттиги үйү ачылып, бир имаратта Ысык-Көл облустук соту, Каракол шаардык соту жана Ысык-Көл административдик соту жайгашат. Бир катар жергиликтүү сотторду бир жерге жайгаштыруу менен көптөгөн маселелер чечилип, мурда колдонулган имараттар бошотулду. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Замирбек Курамаевич, урматтуу судьялар жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн биз сиздер менен өлкөбүздүн сот тутумундагы тарыхый окуянын күбөсү болгону турабыз. Бүгүнкү тасмасы кесилип жаткан имарат жөн гана оңдоп түздөлүп, пайдаланууга берилип жаткан жери жок. Бул имарат эми сот тутумунда чоң үмүт арттырган, олуттуу өзгөрүүлөрдүн башаты боло турган сот адилеттиги үйү катары ачылганы турат. Бул 5 кабаттуу имарат учурунда чек ара аскерлер үчүн, чек арачы аскерлер үчүн 500 орундуу жатакана катары ишке берилген экен. Андан бери туура 50 жыл өткөндөн кийин бүгүнкү күндө имаратка жаңы дем берилип, багыты өзгөртүлүп, өлкөбүздүн сот тутумуна жана калыстыкты туу туткан элибизге кызмат кылганы турат. Албетте, жаңы түзүлүп жаткан сот адилеттүүлүгү үйү жаңы имаратка татыктуу, бирок ошондой болсо дагы өлкөбүздүн мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен мамлекеттин ар бир мүлкүн натыйжалуу пайдаланууну туура таап олтурабыз. Ишке берилип жаткан сот адилеттиги үйүндө Ысык-Көл облустук соту, административдик сот жана Каракол шаардык соту жайгашып, бул чөлкөмдөгү сот акыйкаттыгы ишке ашырылмакчы. Аталган жергиликтүү соттордун бир жерде жайгашуусу менен биз бир топ маселени чечкени турабыз. Маселен, курьердик иштерге байланыштуу убакыт менен каражат чыгымдары кыйла үнөмдөлүп, бирдиктүү терезе принциби аркылуу ыңгайлуу шарттар түзүлүп олтурат. Ошону менен бирге имарат заманбап лифт менен жабдылып, мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандар, жалпы эле сот процессине катышкандар талапка жооп бере элек шарттар менен камсыз болот.
имараттын жертөлөсүндө кызматкерлер үчүн тамактануучу жай, спорт менен машыгууга шарттар да эске алынган. Ошондой эле айыпталуучулар үчүн бүгүнкү күндүн талабына ылайык келген убактылуу кармоочу жайлар да бар. Сот отурумдары өтүүчү залдардын эмеректери 100% жаңыланса, судьялар менен башка кызматчылардын иш бөлмөлөрү муктаждарына жараша жаңыланды. Бүгүнкү күндө сот адилеттигин ишке ашырууда ачык айкындуулукту камсыз кылуу эң маанилүү иштерден болуп саналат. Ошондуктан имараттын сот отурум залдары санариптештирүүнүн алкагында тиешелүү жабдыктар менен жабдылды. Урматтуу бүгүнкү саамалыктын катышуучулары, соттордун ишинде заманбап маалымат технологияларынын колдонулушу сот адилеттигин ишке ашыруу процессинин оптимизациялоонун бирден бир артыкчылыктуу багыт экенин улуттук стратегиябызда да белгилегенбиз. Электрондук сот өндүрүшүнүн киргизилиши менен сот адилеттигинин максималдуу ачыктыгына жана жеңилдигине гана эмес, ошондой эле сот иштеринин ачык айкындуулугу менен сапатын жогорулатууга өз мөөнөтүндө каралуусуна чоң өбөлгө түзүлөрү шексиз. Ошондуктан замандын алдыңкы маалымат жана башка технологияларын кеңири колдонууга багытталган иштерди ыкчамдатуу максатка ылайык деп эсептейбиз. Соңку 1 жылдын ичинде сот реформасынын алкагында жүргүзүлүп жаткан маанилүү иштердин негизги максаты судьялар кымтыксыз иштеп, сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн жогорку сапатын камсыз кылып, элдин үмүт тилегин актоо болуп эсептелет. Жамы журтубуздун сот бийлигинен күтүп жатканы дагы дал ушул адилеттүүлүк маселе. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана облустардын борборлорунда сот адилеттиги үйлөрүн ачуу иштери мындан ары дагы улана бермекчи. Эми бүгүнкү бул сот адилеттиги үйү бийликтин бир бутагы болгон сот тутумунда элибиздин ишеничин актаган ак жолтой үй болсун деп тилейли. Рахмат. Күн мурун 28 февралда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоорлорун талкуулоо максатында парламенттик угуу өттү. Парламенттин сайтында маалымдагандай, иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу түзүмдөрүнүн, өкмөттүк эмес уюмдардын, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Талкуу маалында УТРКнын журналисти Сонунбүбү Кадырова жалпыга маалымдоо каражатындагы мамлекеттик тил менен катар расмий тилдин колдонулушуна байланышкан маселеге токтолуп, орус тилдеги берүүлөр да улуттук нарк-насилди камтышы керек деди. Ал эми журналист Куттумидин Базаркулов терминдерди которуу боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатканына кызыкты. Өз кезегинде мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев баарын эле которуп, аша чап кетүү туура эместигин айтып, түрдүү тармактар адистери кирген комиссия терминдер боюнча иш алып барарын жана терминдердин сөздүгү түзүлүшү керектигин кошумчалады. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү ишкананы чехиялык компания курат. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигиндеги маалымат жыйында Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров билдирди. Анын айтымында бүгүн 1 мартта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жетекчилиги алдында чехиялык компаниянын 6 кишиден турган делегациясы менен жолугушуу өттү. Айталган компания менен кечээ мэрияда жолугушуу болсо, бүгүн Акылбек Жапаров жолугушуу өткөрдү. Учурда ишкананын техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалып жатат. Ишкананын сметалык баасы $45 миллион түзөт, деди ал. Абдыкадыров чехиялык компания таштандыны кайра иштетүү ишканасын 15 жыл иштээрин белгилеп, бул убакта алар салган акчасын актай аларын кошумчалады. Теманы улай Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров коомдук транспорттун тарифи тууралуу суроого жооп берди. Абдыкадыров белгилегендей, мэрия жарандын коомдук транспортто жол кирени накталай эмес төлөөгө үндөп жатат. Эгер жүргүнчүлөр накталай төлөй турган болсо, анда автобус 11 сом эмес 15 сом деп сунуштап жатабыз. Себеби биз накталай эмес төлөмгө өтүшүбүз керек. Бирок жол кирени көтөрүү боюнча токтом долбоорун кайра артка чакыртып алдык. Себеби наразычылыктар көп болуп, эл тарифти көтөрө албашын билдиришти. Азыр тариф көтөрүлбөйт, деди ал. Эскерте кетсек, Бишкекте коомдук транспорттун тарифин көтөрүү сунушталган. Ага ылайык троллейбус менен автобустун жол киреси 15 сом, маршрутка саат 6:00дон кечки саат 20:30 аралыгында 21 сом, саат 20:30дан 6:00 аралыгында 32 сомду түзмөк.
Бишкекте орус-кыргыз мамилелерин өнүктүрүү программасынын алкагында Мурас эл аралык IT форуму өтөт. Иш-чара Кыргыз Республикасынын атынан Бириккен технологиялар борборунун жана Татарстан Республикасынын Pitchline жоопкерчилиги чектелген коомдун колдоосу менен уюштурулууда. Кененирээк кийинки материалдан көрө аласыздар. Форумда жобого ылайык КМШ өлкөлөрүнүн студенттери үчүн Татарстан менен Кыргызстандын IT кесиптеринин өкүлдөрүнүн биргелешкен сценарий продуктусун түзүү боюнча конвенцияга кол коюлат. Уюштуруучулардын айтымында иш-чарага кирүү акысыз жана бардык каалоочулар катыша алышат. Ал эми Бириккен технология борборунун негиздөөчүсүнүн бири Байзак Нурдин уулунун айтымында билим берүү тармагындагы багытты модернизациялап, Кыргызстандын бардык студенттери үчүн санариптик жаңы программаны түзүп жатканын белгилешти. Совместный проект Татарстан менен бизге чогуу. Бизде эми Кыргызстанды и так эле өзүбүздүн айтишниктер жетиштүү. Бирок убагында биздин айтишниктер Татарстан менен чогуу ушул разработать эткен экен да ушул приложенияны. Анан токтоп калыптыр. Азыркы күндө бизде эми цифровизация деп айтып атат, бирок мындай чоң деңгээлде цифровизация боло элек да. Ийгиликтүү бир мамлекет менен биз чогуу куруп туруп, ошону чынлы цифровизация катары элдерге 1-сентябрда презентация кылып берели деп атабыз да. Ал эми бул форумга Татарстан мамлекетинин атайын IT адистери да келишти. Анда Кыргызстанга келген конокторду салт боюнча уюштуруучулар жылуу тосуп алышты. Азыр Татарстан администрациянын раис деп аталат экен, администрация президенти ошактын специалисттери келишти. Чогуу биргеликте конвенцияны подписывать этип туруп, что эртеңде баштап туруп уже Татарстан менен Кыргызстан биргеликте студенттерге не только Кыргызстанга, бүтүн СНГ страндарга короче ошол приложение жасап бергенге. Бирок биринчи ошол приложение именно Кыргызстандан от алып кетет да. Белгилей кетсек, форум 2 мартта Бишкек шаарында Достук мейманканасынын залында өтөт. Жалал-Абад шаарында Ариет балдар чыгармачылык борборунун техника модельдештирүү ириминин окуучусу Байырбек Заиров көрүүсү угуусу начар жана көзү азиз жарандар үчүн электр таягын ойлоп тапты. Мэриядан белгилешкендей, ал Келечек Жаратман республикалык сынагы жана Алтын түйүн улуттук академиясы тарабынан уюштурулган креативдүү технологиялар гербени эл аралык фестивалында 1-орунду ээлеген. Мындан сырткары аталган борбордун окуучулары Орозбек Парпиев, Аделина Эрнестова Казакстан улуттук ЮНЕСКО клубтар федерациясы тарабынан уюштурулган Жибек жолу маданий мурас аттуу эл аралык сүрөт сынагынан катышып 2-орунду багындырды. Жалал-Абад мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова аталган борбордун эл аралык сынакта ийгилик жараткан окуучулар менен жолукту. Ал окуучуларды ийгиликтери менен куттуктап, борбордун жетекчисине жана окуучуларга мэрдин ыраазычылык баракчаларын тапшырды. Россия Кыргызстанга гуманитардык жардам катары акысыз негизде 40 атайын өрт өчүрүүчү техника берди. Техникаларды салтанаттуу тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев, Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Увадыченко жана Россиянын жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепетин жоюу боюнча министри Александр Куренков катышты. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, жыл сайын биздин республиканын аймагында 200дөн ашык ар кандай мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар катталат. Өзгөчө кырдаалдын кесепеттеринен келтирилген материалдык чыгым 4 миллиард сомду түзөт. Бул техниканы алуу менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү унаалар паркын толугу менен жаңыртып, куткаруучуларыбыздын ишин бир топ жеңилдете алабыз деп ишенем, деди Акылбек Жапаров. Өз кезегинде өзгөчө кырдаалдар министри Александр Куренков белгилегендей, атайын техника Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги үчүн арналып жасалган. Атап айтканда, россиялык өндүрүүчү тарабынан чет элдик кесиптештердин каалоолору, өрт өчүрүүчү депонун типтүү өлчөмдөрү, автомобилдин бийиктиги, ошондой эле пайдалануу шарттары жана техникалык тейлөө мүмкүнчүлүктөрү эске алынган. Биздин өрт өчүрүүчү унаалардын техникалык мүнөздөмөлөрү татаал климаттык шарттарда өрттү натыйжалуу өчүрүүгө мүмкүндүк берет. Алар мегаполистердин шартында, айыл жергесинде жана тоолуу аймактарда өтө ыңгайлуу деп жыйынтыктады Александр Куренков. Белгилей кетсек, өрт өчүрүүчү цистерналар КАМАЗ унааларынын базасында 6000 литр суу багы жана 360 литр көбүк менен иштейт. Насостун кубаттуулугу секундасына 40 литр сууну түзөт. Автоунаа ар кандай диаметрдеги 18 өрт түтүктөрү менен жабдылган. Мындан тышкары гидрант, арыктардагы суу чогултуучу гидроэлеваттар жана керектүү авариялык жабдуулар менен шаймандар бар. Ошондой эле өрт өчүрүүчү цистерна айыл жеринде жана тоолуу аймактарда өрттү натыйжалуу өчүрө турган ар кандай узундуктагы
3 тепкич менен жабдылган. Ажылык 2023 сапарында зыяратчылардын жайкы кемселин тигүү боюнча сынак жыйынтыкталды. Муфтияттан кабарлашкандай, Шаң стиль ишканасы жеңүүчү табылды. Маалым болгондой, 2023 жылдагы ажылыкты уюштуруучу штабы кыргызстандык ажыларга жайкы кемсел тигүүчүлөр ортосунда конкурс өткөрүп, кездеменин курамындагы кийимдин тигилишине, дизайнына, өңүнө, түсүнө жана сапатына баа беришти. Конкурстун жыйынтыгында ажылыкты уюштуруу штабы ажыларга кемсел тигүү боюнча Шаң стиль ишканасын тандап алды. Эскерте кетсек, 25 январдан 17 февралга чейин ажылар кийүүчү жайкы кемселин тигүүчү тараптарга конкурс жарыяланып, натыйжада сынакка катышуу үчүн 5 ишкер документ тапшырган. Июнь айынан тарта Бишкек Абу-Даби аба каттамы уча баштайт. Бул тууралуу ишкер Жодар Сайдилканов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Кыргыз туризми үчүн дагы бир абдан маанилүү күн болду. Дүйнөнүн экинчи чоң лавкосте өнөмдүү каттамдар аба жолу компаниясы Манас аэропорту менен июнь айынын 1-нен баштап Бишкек Абу-Даби багытындагы аптасына 3 ирет аба каттамдарын баштоо келишимине кол коюлду. Wizz Air бул каттамды 239 орундуу жаңы Airbus A321 Neo учактары менен ишке ашырат. Алдын ала бронь аркылуу билет $100. Абу-Дабиден Европага ошол эле авиакомпания менен $150 учса болот. Бул деген Кыргызстанга дагы көп турист арзан учуп келип, көбүрөөк акчаны биздин экономикага калтырат. Ошондой эле биздин жарандар да дүйнөгө Абу-Даби аркылуу 2 эсе арзан уча алат. Украинадагы согуш аяктай турган болсо, Wizz Air Будапешттен Бишкекке да түз учуп баштайт, деп жазды ишкер. Кечээ 28 февралда пара талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында келип түшкөн билдирүүгө ылайык 10 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алуу учурунда Нарын облусунун Ат башы районунун Токой чарбасынын жумушчусу кармалды. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Шектүү буга чейин да ушундай эле аракети үчүн жоопко тартылган. Ошол эле учурда 2015 жылдын 2018 жылга чейин коррупцияга каршы элдик көзөмөл коомдук уюмунун активдүү мүчөсү болгон. Ал узак убакыттан бери жарандын бирин мурда жумушка орноштургандыгы үчүн коркутуп, үркүтүп жана опузалап акча талап кылып жүргөн. Шектүү кызмат адамы эмес болгондугуна байланыштуу ага башка жакка кетпөө жөнүндө бөгөт коюу чарасы коюлду. Учурда керектүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактагы Instagram, Telegram, Facebook, TikTok жана YouTube каналдарынан көрө аласыздар. Аты жөнүм Айпери Жүспек кызы. Көрүшкөнчө.